Булар туурасында бир аздан кийин сөз кылабыз. Азыр кезек студия коногунда. Бүгүн бизде мейманда Кылым Шамы бей өкмөт уюмунун өкүлү Адамалиев Рыспек мейманда. Саламатсызбы? Сизге алгачкы суроо: бүгүнкү күнгө сиздердин уюм буунун адам укуктары боюнча комитетине тартип коргоо орган өкүлдөрү үстүнөн 4 арыз жолдоптур да. Алар арыздар эмне тууралуу? Чындыгында эле биздин уюмубуз 2015-жылы өзүбүздүн стратегиялык пландын негизинде Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетке 4 арыз менен кайрылдык. Бул арыздардын негизги мазмуну бул укук коргоо органдары тарабынан адамдарды кыйноого учураткандары фактылары боюнча жана ошо кыйноо фактылары боюнча эффективдүү тергөө жүргүзбөгөн фактылар боюнча 4 арыз жиберилген биздин уюмубуз тарабынан. Кыргызстанда күч органдары, анын ичинде милиция атайын кызмат өкүлдөрү, керек болсо тергөөчү прокурорлор да мыйзамсыз аракеттери менен байкалып калып атат. Бирок көпчүлүк убакта аларга айыптар тагылбай, кылмыш иши козулбой калууда. Бул эмнеден кабар берет? Өз адамдарга жан тартуу болуп атабы? Мүмкүн. Биздин уюм мына кыйноо фактылары боюнча 2006-жылдан бери эле иш кылып келатабыз. Анан ошо 2006-жылдан бери биздин байкообуздун негизинде бир мындай бир чечимге келип атам. Негизи эле бүт эле расмий тилинде айткандай должностной преступлениялар боюнча жана кыйноо фактылары боюнча бул иштердин бир окшоштугу бар да. Бул иштер боюнча өтө оор кылмыш ишин козгоо прокуратура тарабынан жана ошол саналуу эле иштерин, кылмыш иштерин сотко өткөн негизинде расмий тилинде айткандай судебный волокита деген болот. Көптөгөн жылдар бою, 2 жылдап, 3 жылдап, 4 жылдап ошол иштер волокитистетип кандайдыр бир чечкиндүү бир жыйынтыкка келбеген иштер да көп. Мисалы биздин Кылым Шамы уюмубуз 70% иштерибиз биздики ошондой айткандай стратегиялык иштер болот. 2009-жылдан бери келаткан, 2011-жылдан бери келаткан иштер, ошол иштер боюнча дагы эле азыркы убакытка чейин кандайдыр бир жыйынтык келген жок. Кыргызстанга милиция болгон ишеним аз. Бул бир нече коомдук коопсуздук изилдөө жыйынтыгында белгилүү болуп турат. Бул көрүнүштүн негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Менин оюмча бул эмне үчүн милицияга ишеним аз. Биринчиден бул милициянын ишин кандай деп айтсам, критерии, расмий тилде айткандай, критерии оценки деятельности сотрудников милиции дегенди азыркы убакта биз өзгөртүшүбүз керек. Азыркы убакта милициялардын ишинин критериялары жанакы расмий тилинде айткандай план раскрываемости деген бар. Ошонун негизинде милиция кызматкерлеринин жакшы иштеди же жаман иштеди дегенде бир кандайдыр бир критериясы бар. Биринчиден ошол критерийди өзгөртүш керек. Милициянын критериясы бул адамдын довериясынан, адамдын жана жарандардын милицияга болгон довериясы, милицияларга болгон отношениясынан ошонун негизинде критерий оценки деятельности сотрудников милиции болуш керек деген менин оюм бар да. Негизи көптөн бери эле ички иштер органдарын реформалоо тууралуу сөздөр айтылып келет. Сиздин пикириңизде реформаны биринчи эмнеден башташ керек? Биринчи менин жекече оюм бул. Менин жекече оюм боюнча комплекстүү буга иш аткарыш керек. Жекече гана МВД же тергөө отделдерин, бөлүктөрүн реформировать этиш керек деген сөз эмес. Биякта комплексный подход болуш керек. Биринчиден менин жекече оюм боюнча бул жанакы окуу жайдан, жогорку милицияларды чыгарган окуу жайдан башташ керек дегендей оюм болот. Анткени именно ошол Академия МВДдан биздин укугубузду коргогон милиция кызматкерлерди ошол жактан чыгарат. Анан менин тилегим бар, ошо келе жаткан ошо эртең милиция кызматкерлери болуп чыгып аткан окуучуларга алар ошо именно адам укугунун эмне экенин билишсе деп. Ошо Академия МВДда не только профильный сабактарга гана көңүл бурбай, жана адам укугуна да көңүл бурулса жакшы болот эле. Анткени ошол жактан чыгып аткан келечектеги милиция кызматкерлери алар деген билиш керек. Анткени алар деген адам укук коргоо органдары болуп эсептелет. Ошону эстен чыгарышпас керек алар.
Келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Бизде конокто Кылым шамы бейөкмөт уюмунун өкүлү Адамалиев Рысбек болду. Берүүбүздү улантабыз.